Бүгүн 8 апрелге карата Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикеримов билдирди. Бүгүнкү 8 апрелге караган күнү жалпы катталгандар коронавирус оорусуна козгогучун тапкандардын саны бүгүн 42-ни түзөт. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 учур катталган, анын 9-у сырттан алып келинген, анын ичинен бирөө медициналык кызматкер. Чүй областында 2, Нарон областында 5, анын 2 сырттан алып келинген, 3 туруктуу тургундардын арасынан. Министрдин айтымында бүгүн жаңы катталган 42 учурдун ичинен 13 медицина кызматкерлери. Медициналык кызматкерлердин негизи бул Бишкек шаардык көзөмөлдөө департаменти санэпидстанциянын бир кызматкери, Ош областынын баягы жугуштуу шаардык жугуштуу оорулардын кызматкеринин ичинен 8, анын ичинен 4 врач, 4 медициналык кызматкер, Азия кардиодон 2, анын ичинен врач, анан медсестра, анан дагы областтык бириккен ооруканада бир младший медперсонал. Вирус жуктурган жарандар учурда ооруканаларда дарыланууда. Алардын арасында 9 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Бүгүнкү күндө 241 киши больницада жатат. Анын ичинен 9-у абалы оор, анын ичинен 5-өө бүгүнкү күндө реанимацияда, ИВЛда жана кислород менен дем алып жатышат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык дагы 12 адам бул илдеттен айыкты. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстанда 23 адам вирустан айыгып чыккан. Министрдин айтымында дагы 2 адам коронавирустан айыгып үйүнө чыгарылган. Учурда коронавирустан айыгып ооруканадан чыгаргандардын саны 25ке жетет. Ошондой эле министр белгилегендей, бүгүн Жалал Абад облусунда оорудан айыккан 10 адамды бейтапканадан чыгаруу пландалууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Ислам өнүктүрүү банкынан жардам сурады. Мамлекет башчы 8 апрелде банктын президенти Бандар Хаджар менен телефондон сүйлөшүп, коронавирустун жайылышынын социалдык экономикалык залакасын жумшартыш үчүн Кыргызстанга көмөк көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Банктын жетекчиси коронавирус дүйнө өлкөлөрүнүн эли менен экономикасына олуттуу чакырык болуп жатканын баса белгилеп, Кыргызстанга тиешелүү колдоо көрсөтүү маселесин карай тургандыгына ишендирди. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы өлкө экономикасына терс таасир тийгизип жатканын айтып, Дүйнөлүк банктан, Европа биримдигинен, Азия өнүктүрүү банкынан, эл аралык валюта фондунан да жардам сураган. Жалал Абадтагы жугуштуу ооруларды дарылоочу оорукананын бардык кызматкерлери коронавирусту жуктургандыгы аныкталды. Буга байланыштуу аталган оорукана бүгүн убактылуу жабылды. Бул тууралуу бүгүн 8 апрелде Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикеримов билдирген. Жалал Абад областында жанагы шаардык жугуштар оорулар бар эмеспи? Ошолордун бардык кызматкерлери бүгүн коронавируска чалдыкканын аныктады. Ошон үчүн биз бул больницаны бүгүн жаап туруп, атайын заключительный дезинфекцияга жиберебиз дагы. Ош областтык аралык больницанын бир корпусун бошотуп, ошол жака жугуштуу оорулардын, балдардын жугуштуу ооруларына атайын койка даярдайбыз. Ал эми тиги больницаны обработканы өткөргөндөн кийин, андан кийин жасайбыз. Бул арада Жалал Абад шаардык жугуштуу оорулар ооруканасынын жабылбагандыгын Жалал Абад облустук штабынын башчысынын орун басары Урмат Боржуев билдирди. Жалал Абад облустук бириккен ооруканасынын Жалал Абад шаардык жугуштуу оорулар ооруканасы жабылган жок. 2 күн мурун коронавирус менен ооруган 13 адам ооруканадан чыгарылгандан кийин дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Оорукана башка бейтаптарды кабыл алууга даяр. Оорукана жабылган эмес, ичинде бригада иштеп жатат. Мындан көп узабай Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы министрдин айтканын тууралап, такталган маалымат жиберип, министр Ош менен Жалал Абад шаарындагы оорукананы алмаштырып айтып алгандыгын кабарлады. Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасы убактылуу дезинфекциялоо иштери менен жабылган. Ал эми ал жакта дарыланып жаткан балдар Ош облустар аралык ооруканага которулган. Кошумча Кара Суу райондук балдар ооруканасы дагы даярдалган. Оорукананын мед кызматкерлери ооруну жуктуруп алгандыгы боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин атайын комиссиясы кызматтык текшерүү жүргүзөт. Учурда Түркияда жана Дубайда Кыргызстандын жарандары бар. Түркияда 360, Дубайда 300 жаран учактарды күтүп жатышат. Бул маалыматты биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн өкмөт үйүндө өткөн онлайн маалымат жыйында билдирди. Кошуна мамлекеттер, алыскы жакынкы эл аралык каттамдардын баары толук токтоп атат. Ал мамлекеттерден биздеги жарандарын алып кетүү
маселелерин коюп жатат. Биз дагы алар өзүнүн жарандарын алып кетүүсүн уюштурууга жардам берип атабыз. Ошондой эле сырттагы биздин жарандарыбызды алып келүүгө биз дагы биздин өкүлчүлүктөр, элчиликтер, консулдар тарабынан ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз сырттагы жарандарыбыз боюнча кабарыбыз бар. Алардын кээ бир жерлердеги сандары дагы бар. Мисалы үчүн Туркияда, Дубайда, Россияда биздин жарандарыбызды бүгүнкү күндө келебиз дегендер бар. Ал боюнча ошол тиешелүү элчиликтер иштерин жүргүзүп жатышат. Мындан тышкары маалымат жыйында суроолорго жооп берип жатып, биринчи вице-премьер-министр жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн бир топ иш-аракеттер болуп жатканын айтты. Анын айтымында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу коммуналдык кызматтарды 3 айга чейин төлөбөй турууга уруксат берилди. Жалпы элге коммуналдык кызматтардын баары 3 айга өчүрбөө жагын каралды. Эч кандай туумдар же болбосо пенялар кошулбайт. 3 айга чейин бир да коммуналдык кызматтын кызматы төлөбөй коюпсуң же болбосо башка бир маселелер менен өчүрүлүү маселеси болбойт. Белгилей кетсек, коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында 15 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланган. Муну менен катар өлкөнүн бир катар аймактарында коменданттык саат киргизилген. Ал эми жарандар жүйөлүү себептер менен гана көчөгө чыга алышары жар салынган. Эске салсак, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 1.362.934 адам коронавирус оорусуна чалдыккан. Мунун ичинен 76.367 адам каза болду. Коронавирус тууралуу жалган маалымат таркаткан кезектеги адамдар аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык 2020-жылдын 7-апрелинде УКМК жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында 1989-жылы, 1986-жылы жана 1998-жылы туулган жарандар аныкталган. Алар социалдык тармактар аркылуу коронавирус жана учурдагы карантин режими боюнча чагымчыл маалыматтарды тараткан. Жогоруда адамдар менен профилактикалык иш-чаралар өткөзүлгөн соң алар кылган иштерин туура эместигин мойнуна алып, жалган маалымат бергендиги үчүн кечирим сураган. Эскерте кетсек, жалган маалымат таркаткандар мыйзам чегинде жоопко тартылат.